Ассалам алейкум, урматтуу эл журт. Менден көбүнчө сурашат. Райым Матраимов боюнча оюңуз кандай деп. Оюм кандай экенин билгиңер келсе азыр айтып берем. Силерге жагабы, жакпайбы болгон чындыкты айтам. Өзүңөр билгендей, 2017 жылга чейин Райым Матраимов жөнүндө эч ким деле билчү эмес. Анан аферист, жегич, коррупционер, Кыргызстанда сызга отурускан Атамбаев бийликтен кетип баратып 17 жылы Сапар Исаков менен Сооронбай Жээнбековго табыштап кетет. Мондай кылып туруп Райым Матраимовду крайне кыласыңар, коррупциянын символу кыласыңар деп. Бирок ал программасы ишке ашпай калат. Бирок ал кырыткан грязь сооно эмне болсо да, кичинекей болсо да иштеп калат. Элдин баары ойлоп калат, чын эле жакка отурбайбы деп. Баягы кайра эле СМИсинен өзүнүн мымыкыларынан айтырып берсе Атамбаев эл ишенип калат экен да. Чала болсо да, чала болсо да ишенип калат экен. Анан ошентип бул Атамбаевдин болсо эми кыла жүргөн методун билебиз, баштан эле билебиз. Бул жегич, коррупционер, шылуун, аферист, алдамчы, зөөкүр. Атамбаевдин кылган кылыгын көрбөдүкпү? Өткөндө мисалы Кытайдан карсы ала бериптир дагы $5 миллиард жакын. Анан могу объектилер СШО силердик болот деп кол коюп келишим түзүптүр. Садыр Жапаров президент айтпадыбы ушундай болду деп. Эми айла жок, муну ушул объектилерди салдырып ийбеш үчүн эми жакшылап кутулуш керек деп атпайбы? Бул Атамбаевдин кылган кылыгы. Анан өзү ошончо миллиарддардын баарын жеп алып, анан баягы эме кылыш керек да. Вниманияны өзүнөн көңүлдү башка жака буруп кетиш керек. Бул башынан келген Атамбаевдин системасы, билесиз муну. Баягы 2005 жылы мага да каршы митингдерди уюштуруп Бишкектен кара кешеден иштетпей койгон Алмазбек Атамбаев. Мен точно билем муну. Бул көрөл бастыгы же эмнеси билбейм. 2005-2006 жылдары. Мунун азабынан мен 1 жыл СИЗОдо отуруп чыккам, Атамбаевдин азабынан. Анан ошол эле методду колдонуп атат Райым Матраимовго. Анан мында карап келгенде Гостаможный службанын болгондо эле председателинин замы болуптур. Председатель Кубанычбек Кулматов кийин камалып, штраф төлөп бирден болуп чыкты окшойт. Алмазбек Атамбаев да камалып кетти. Бирок тырышып ошо жеп алган миллиарддарын бербей жатат. Анан бул баарынан да карабайсыздар. Мурун илгери конфискация деген бар болчу. Чото кийин ушу конфискация деген укпай калдым. 2017 жылдары уголовный кодекс кабыл алат Текебаевдер, Атамбаевдер, Сооронбайлар. Анан жана жеп алган массакраттар, миллиардтап жегендер чото конфискация болду дегенин угуп элекмин, так решеден угуп элекмин. Алып койушу керек өздөрүнүн кийинкисин ойлошупчу. Анан бул ушу конфискация бербейм деп миллиарддаган доллар мүлктү Атамбаев бастырат тырмышып, көрүнө ала кетчү болуп. Ал эми Райым Матраимов болсо могу революциядан кийин суракка чакырышты. Ал туура кылды. Сделка со следствием деп туруп, бизнестен жасап жүргөн, бизнестен жасаган акчаларынан төлөп берди. Бул туп-туура кылды. Анткени сделка со следствием деп следствие деле алдайбы же чындап айтабы ушинтет. Эми ушинтип күнөөңдү мойнуңа алып кой, соттун алып кой деп мен деле убагында бул эме боюнча алдырышкан. Акыркы статьялар боюнча. Күнөөңдү жеңилдетебиз, тигинтебиз, миттебиз деп ошо менен ушундай кылган. Анан бул жолу эле ошентип Райым Матраимовго ошону колдонушту окшойт. Анан ошо тиги Атамбаевдин жамаатысынын азабынан муну эмгиче ошол жегич деп түшүнүп көрүп жүрүшөт. Андай эмес. Бул абдан ак көңүл, ачык кол, берешен, меценат, бизнесмен, көбүнчө адал эмгеги менен мээнет кылган жигит Райым Матраимов деген. Мисалы былтыр пандемия учурунда эле канча Кыргызстан боюнча канча объекттерди ачты, жана эмелерди ачты, больницаларды. Канчалаган көрсөтпөй берген канча эмелери болду. Ошол пандемияга каршы эмеде мамлекетке ошо ооруп аткан кишилерге непосредственно канча жардам берди. Кээде айтылып калатты, кээде айтылбай эле жасалатты Райым Матраимов. Анан бир жаман жери мунун Атамбаевдин бул бүлүгүн саясатынын, антипиарынын, кара пиарынын кесепети бул жолу уже Америка подхватила. Бул эмени, ушундай пиар ход, черный пиар ходду Райым Матраимовго каршы санкцияларды киргизип, анан ал эми Американы кошо түшүнүктүү. Азыр билесиңер, өзүңөр билесиңер, Кыргызстан абдан жакшы жерде жайгашкан. Тогуз жолдун тоому, Улуу Жибек жолу илгерки.
Кыргызстан өзү напичканный богатством өлкө, бүт жерген ресурстары бар, Центральный Азиянын борборуна турат. Анан бизге кызыгат, туш тараптан Кытай кызыгат, Россия кызыгат, Америка койгу киргизе келбейт, колдон чыгарса келбейт. Анан Америка өзүнүн базасын киргизгенге азыр абдан аракет кылып атат. Америка өзүнүн базасын, авиа базасын киргизип, кайрадан мусулмандардын кам төгүп, мусулмандарды бомбалаш үчүн даярданып атат. Эмне кылып кириш керек? Ошо бир чуулгандуу бир ызы чуу кылып туруп, өзүнүн бияктагы МПОлор аркылуу, Али Токтокунов окшогон жана МПОчу гей бачабастар аркылуу ошо митинг кылып, жума сайын ошолор финансылап, кыргыз элине бүлгүн салып, жаңы келген президент Садыр Жапаровду иштетпесин амалын кылып, Америка абдан аракет кылып атат. Америка бизди коюп, биздин президентти коюп, биздин өлкөнү коюп, биздин Райымга окшогон патриот жигитибизди жөн жайына коюп, өздөрүнүн эметип алсынчы, жайына келтирип алсынчы. Былтыр көрдүк го. Межрасовый дискриминация болуп, аягында негрлердин буттарын жууп калды актары. Ошол боло кыраткандары. Гейлер, эркектер эркекке үйлөнүп, биринчи нике түнүн өткөзүп атышат. Ушул болу силердин үйрөтө турган, бизге алып келе турган демократияңар. Демократиядан куруп калгыла. Демократияңар менен ошондор жоголгула, бизге жолобогула. Анан жана Али Токтокуновго окшогон аферист, калпычы, жуукур, Атамбаевдин жугундусун ичкен журналист төрөлөргө айтарым, изилдөөчү. Көп калпты жаспа. Акыры кимдин проектиси экени билинип калды. Өткөндө 9 октябрда келип, эсиңдеби? Атамбаев ээрчип келип, площадтагы элден, кыргыз элинен таяк жеп, дайныңарды таппай, туштарга барпырап качып, позор болгонсуңар бүт дүйнөсүнө. Ошондо эле билинип калды. Ага чейин сага эле ишенип аткан, Райым боюнча айтканымды. Анан ошо Райым миллион деген проект бул Атамбаевдин жана Американын жана Али Токтокуновго окшогон келесолордун проектиси экени ошондо билинип калды. Анан жыгылган күрөшкө төбөйт болуп, Демалыш сайын эле митинг жасап, марш жасап, элди тазаттыңар. Али Токтокунов жана МПОчулар, жана Американын бачабас гейлери. Токтоткула, акыл эсиңер орундарда кезинде, пока таяк жейлеңерде. Эми келип жосуңор, уже силерге да элдин уже чыдамы төгөлүп бүттү, кыргыз элинин. Жөнөкөй карапайым, мейман, мээримдүү, меймандос элдин уже чыдамы төгөлүп бүттү уже силердин афера артистиңерге. Жума сайын эле митинг болуп атса, Демалыш сайын эле жөө жүрүшү болуп атса, дүйнөсү эле ойлойт да, буякта эмне тынчыган кандай Кыргызстан өлкө. Инвесторлорго качыңар, во-первых. Во-вторых, жаман имидж алып келип атасыңар Кыргызстанга. Кармаганыңар бетиңерге ошо Райым Матраимов. Жаны далилденсенчи. Далилденген жок эчтеке ал. Сделка со следствием болуп, өзүнүн ак эмгек мээнетинен тапкан, бизнесинен тапкан акчаларын бөлүшүп, ито айбери менен. Достойно чыгып кетти ал положениеден. Соттон да акталып чыкты. Ошол анан Али Токтокуновго окшогон аферисттерге айтарым, ушундай митингдерди убагында токтотпосоңор, 9 октябрда Атамбаев ээрчип келип, таяк жеп позор болгондон жаман болуп калышыңар мүмкүн. Азыр жаштар, кыргыз жаштары, ошо революцияга катышкан жаштар, жана башка элдер, кар-картаң жаш дебей, бардык категория слойдогу элдер абдан ачуусу келип, кызылдары келип, араң турушат азыр. Жакында силерге каршы антимитингдер башталышы мүмкүн. Дайныңарды таппай калып жүрбөгүлө. Силерди бизге үйрөтүп турган, жашоону үйрөтүп турган. Американын демократиясынын кереги жок, көрдүк. Бачабас гейге үйлөнүп, эркек-эркекке үйлөнгөн жерде Аллахтын каары сөзсүз келет. Аллахтын каары келген үчүн мына Америкага дайын таппай, Калифорниянын яңар жарым жылда өртөнүп, былтыр болсо ак-кара болуп саллашып, аягында негрлердин буттарын жууп калдыңар. Ошол болу, силердин кыраткан Америкаңар. Американын жашоосу үйрөнбөй эле койдук. Америка келген жерде сөзсүз кыргын, сүргүн, кан төгүү, тополоң, ызы чуу, эч качан тынчтык болбойт. Ал эми биздеги жаңы келген президентке иштегенге мүмкүнчүлүк бериле. Эл болсо президенттик шайлоодо болсо президенттик башкарууну тандап алды. Референдумда болсо жакында жаңы конституция кабылданат буюрса. Көбүнчө конституцияны окуп атасыңар. Кыргыз ата бабасынын насили, үрп адаты, мусулманчылыктын жакшы жактарына, адилеттүүлүк, мээримдүүлүк жактарына көбүнчө токтолгон, принциптеринен ширелген, негизделген конституция кабыл алынбай болду. Адилеттүүлүк, эрктүүлүк, ар ким өз ордун билген,
кыздай урдун билген, эркектэй урдун билген, жакшы принциптеги нукура кыргыз демократиясы менен жашоочу жаңы конституция кабыл алынган атат. Андыктан силердин Америкаңардын, МПОчулардын эмеси марш бросоктору жана жүргөн эмелери, принциптери, идеялары өтпөйт бизге. Эл азыр муркудай эмес. Ал эми Райым Матраимов боюнча айтарым ошол, менин оюм ошол. Бул кыргыздын эле нукура карапайым кара тору жигити күжүрмө мээнеткеч өз эмгеги менен күн көргөн 3-4 дегенде эле жүргөн жертва болуп калган Адеген Атамбаевдин жертвасы болгон кара пиарынын. Андан кийин Американын жертвасы болуп калган өзүбүздөн эле чыккан нукура кыргыздын жигити. Мен оюм ошол, Райым Матраимов боюнча укуңар келсе. Ал эми Али Токтоконго окшогон калпычы, аферист, жуукур, жана аларды коштоп жүргөн МПОчу, гей бачаластардын митингдерди токтоткула деп айтат элем. Элге тынчтык керек азыр. Бизге өнүп өсүү керек. Силердин шоуларды көрүп отурган азыр элдер тажады, митингдерден элдер тажады. Ошол мен силерге айтарым. Дальше вывод өзүңөр чыгарып алгыла. Керек болсо дагы айтып берем. Райым Матраимов жөнүндө. По полочкам айтып берем. Ишмердүүлүктөрүн, ишкердүүлүктөрүн жеп койду дейсиңер. Жеп койгон даана жеп койгонду көрө элексиңер. Мына тиги Капчыбек Ташиевке айтты го, эртеңден баштап чыныгы чоң жегичтерди четинен камана баштайт деп. Вот ошону көрөсүңөр. Вот ошону көрөсүңөр. Ким чындап жеди Кыргызстанды 30 жылдан бери? Ким чындап курупту Кыргызстанды? Ошону көрөсүңөр. Буюрса, аман болсок баарыбыз көрөбүз. Ошол пока.